Бүгүнкү өчпөгөн жылдыздар берүүбүздө акын Роза Караголованы эскерүүнү туура көрдүк. Эженин көзү бар болгондо быйыл 68 жашка толмок. 1946 жылы 30 июлда Талас шаарында туулган. Ал 1970 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүрүп, эмгек жолун Нарын жана Көл өрөөндөрүнүн мектептеринде мугалим болуп иштөөдөн баштаган. 1982 жылдан өмүрүнүн акырына чейин китепканачылык кесипти аркалаган. 79 жылдан тартып Кыргыз Республикасынын Жазуучулар союзунун мүчөсү болгон. Анын Кыз дүйнөсү, Көл тынышы, Жолдо, Тынчы жок тала, Капчыгай ыр китептери жарык көргөн, айрым ырларына оон жазылган. Өткөн кылымдын 70 жылдары жашоосун бүтүндөй ырга арнаган адабий муун, өмүр тагдырында ырдан башка дагы үй, түйшүк, кызмат, үй бүлө, мүлк, байлык, оокат деген нерселердин бар экенин анча аңдоо салбай, ачкабы токпу, карандай жанып, өздөрүнүн чакан мейкиндигин аалам менен айкалыштыра карап, батыш менен чыгышка бой созо, жарыкат ойбой, кооздук десе дүйнөнү чылк кызыл тазыл элестеткен фанат болушкан. Алардын жаңы окулган китептен тартып, илимдин ачылыштарына чейин жиликтеп, жаңы эле окулган китепти кайра кайталап окуп, эмне издегенин өздөрү аңдабай, адабияттын казанында чындап кайнаган кези. Жашасын поэзия жинделери деп, элбиреп, делбиреп Табылды Муканов окуп турса, делбөңдөнүп келет чуркагым, достук сүйүү өткөн жол менен деп Роза Караголова көңүл көйүндөгүнү төккөн. Бул саптар аларды чындап ыр кудайы даарып, батыш менен чыгыштын ортосунда шамалдай ызгып, асман менен жердин ортосунан орун таппай алып учуп турган алардын жаштык демин, албуут кыялын байкатат. Роза Караголованын адабияттагы калемдештеринин бири акын Зухра Жаманкулова төмөнкүлөрдү айтып берди. Анын поэзиясын мен алгачкы күндөн баштап эле, пайда болгондон баштап жакшы билем. Анткени филфак менен баягы тарых факультети бир Киев көчөсүндөгү бир имаратта окучубуз. Анан ошол тушта филология факультетинде Рая Баялинова деген ырчы кыз, анан Роза Караголова деген акын кыз деп, анан Алымкан Тыналиева деген акын кыз деп ушинтип таанып калганбыз да, баягы бир имаратта окугандан кийин. Анан Розанын баягы вулкан атырылып чыкканда гейзер деген агат да, шаркырап ысык бойдон. Ошол сыяктуу болуп келди болуш керек бул поэзияга. Анан ошо ал убакта пресса аябай күчтүү болчу, окучубуз. Анан кийин жыйнактар чыкканда дагы сатып алып, поэзия күйөрмандар эмес, ыр жазган адамдар эмес, жалпы эле элибиз ушул ырга болгон дилгири аябай күчтүү эле да. Анан ошол Розага атак алып келген ошол студенттик кездерде эле атагы чыкты да. Анан кийин менимче окууну бүтө электе эле ырлар жыйнагы чыкты болуш керек. Анан өзү жазып атпайбы ошо алгачкы ырлар жыйнагында атакты сурап, тоскон жокмун жолуңдан, абалымды өзү сурап келишти деп ошол саптары бар да. Анан андан кийин ошо жыйнактары чыга баштады. Мен күйөрманы катары Розанын ошо ырларына аябай үңүлүп, кызыгып окуп жүрдүм. Бул А дегенде эле өзүнчө нук менен өзүнчө арал болуп келди да. Анан ошондо жазып атпайбы, кырлары көп, кызыгарбын дүйнөдөн, келген куштай ырлар учуп келишет деп. Анан баягы жараткан өзү шык берип, талант берип, анан кийин баягы алган билиминен тышкары дагы дүйнөлүк поэзиядан, адабияттан өзүнүн кругозорун кеңейтип, анан кийин бул ырлары дагы бара татаалдашып, тереңдей баштаганын сездим да. Анан ошол убакта мен дагы ошо дүйнөлүк поэзияга, адабиятка кызыгып жүргөн убактарда ошо Розанын улам чыккан жыйнактарындагы ырларды дүйнөлүк поэзиядагы Уитмен, Илуар, Арагон, Неруда, Хикмет деген акындардын ошо ырларынын формасында, стилинде жазып аткандай туюлду да. Ошолордун таасиринде, анан бирок өзүнүн көз карашы менен. Анан Розанын ырларында бир укмуштуу да, бир кооздук,
ушундай бир кооз гүлдөргө оронгон ушундай бир сонун сөздөр, саптар, өзүң деле билесиң да. Анан кийин терминдер, мисалы үчүн жапакеч деген термин ошол розадан калды десем болот да. Себеби анткени өзү жапакеч, санаачыл акын экен да өзү. Анан кийин бул поэзияда сен өзүң деле илимий анализ жүргүзүп кеттиң го акын кыздарга. Ошондо баягы акын кыздардын көбү турмуш куруп, көртүрлүк башка түшүп, анан кийин бир жагынан баягы коомдогу абалы ушу баары чогулуп келип, анан кийин кичине бир поэзиядан алыстап кеткен учурлар болот да. Анан роза ошондой кездеринде ошо жазган экен да. Караны жүрөт каршылык тосуп жолумдан, жүрөктүн үнү чырак болуп күйөт колумдан депчи. Анан ошо каршылыктар эми розанын поэзиясына түшүнбөстүктөн да келди го деп ойлоном да мен. Анткени баягы салттуу поэзияга көнүп калган кыргыз окурмандары, салттуу поэзияга көнүп калган адабий чөйрө деле розанын ырларын көбүнчө түшүнбөстүк менен кабыл алышты окшойт да. Себеби баягы сюжетке көнүп калышкан, анан кийин баягы чогулган, рамкага салынган салтка көнүп калышкан да, окурмандарыбыз деле, адабий чөйрө деле. Анан бирок баягы 60-жылдарда чыккан Омар Султановдун, Рамис агайлардын ырлары деле интеллектуалдуу поэзиянын башаты алардан башталды да. Анан кийин мен ошол туура түшүнүү менен кабыл алдым да розанын поэзиясын. Анан кийин өзү менен ушу кийин бир топ жылдар өткөндөн кийин музейде Таластыкы акындардын бир тобунун Барал деген ирими музейде ушу поэзия кечесин өткөрдү. Анан кийин үй бүлөсү Куран окутушту да. Анан ошондо роза чакырылып келген экен. Ошондо өзүнүн эскерүүлөрүн айтып, себеби Аман, Курбаналы, Табылды, баары Беганас Сартов, ушулардын баары бир катар чыккан акындар да. Анан өзү дагы аябагандай сүйүп ошолорду жатка билип, ырларын жатка окучу да. Анан ошондо таанышып, пикирлеш болуп, санаалаш болуп, поэзия аркылуу көбүнчө. Анан кийин кабарлашып жүрдүк. Анан өзүнүн ырларын дагы жатка окучу да. Жатка окуган акындар аз да жердеги. Роза Карагулованын өмүр тагдыры канчалык оор болгону менен поэзиясынын маанайы жарык. Деги эле себепсиз бактылуу болуу учурлары поэзиясында жыш. Дел өрүткөн, эңсеткен алыскы дүйнөлөр аны миң аракеттен өткөргөн. Ооба, кызыл тазылдар жаштыктын оорусуго. А бирок акындын мууну кызыл гүлгө ыраазы болбой, гүлдөрдүн шоолаланып кетишин каалаган максималист, жердик нерселерден жогорку абстракцияны жактаган кыялкештер болгону да чын. Дал ошол ашкере максималисттик өз учурунда таланттуу, кылдат сындын жаралышын шарттаган. Роза Карагулованын алгачкы китептерин сындаган сынчы Осмонакун Ибраимовдун «Делбе болгон ойлору эже сөз алхимиясы» аттуу макаласы жарык көрүп, көп сөздөрдү козгогонун айтышат. Дүйнөнүн өзүн көрүп эле көзүнө жаш тегеренген назик туюму бар акын ошондо баш көтөрө албай 3 күн ооруп, «Делбе болгон ойлор ыйы жүрөгүмдү тебелеп» деген саптарын жазып, ошондо аны Сооронбай Жусуевдин «Акын делбеңден албаса анын ыр жазбай эле койгонуң» деген сөзү сооруткон экен. Эжени жакшы билген замандаштарынын бири коомдук ишмер Салима Жороева төмөнкүлөрдү айтып берди. Роза башка курсташтарга караганда дагы мага жакыныраак, өтө мындай сырдашкан, өзүнүн көңүлү чөккөндө мени менен гана болуп, ошондой бир жан дүйнөсү ыр чакырган мезгилде, түндөсү болсо түндөсү, күндүзү болсо күндүзү, эгер жанында болсом, ыр жазып атканда дагы окуп берип, анан сен кандай дейсиң деп ушундай учурлары көп болгон. Баягы кечкисин студенттер түнкүсүн кеч жатабыз, кээде 12-1 чейин жүргөн учурларыбыз болор эле. Анан кыздар жатып алгандан кийин светти өчүргүлө деп айтат да. Анан жок, Роза тура калып, балконго чыгып, айдын жарыгында ыр жазып,
Анан анын жанында мен туруп ошол жазган ырларын окуп толкунданып кээде ыйлап ошондой болгон учурлар көп болчу. Мезгилинен эрте кеткени мени аябай өкүндүрөт да. Өнөр деген бул ар бир адамга бериле бербеген өзгөчөлүк. Розанын таланты, ыр жазуу ошол жан дүйнөнүн дегиле акын катары жүрөгү менен сезген нерсени башкалардан, башка акындардан айырмаланып, такыр башкача берчү да. Розанын дагы бир өзгөчөлөнгөн артыкчылыгы адамдын көзүн көп карайт эле да. Адамдын көзүнөн окуусу келет эле. Анан ошо көздөрдөн мындай бир аркы адамдын ички жан дүйнөсүн көргөнгө аракет кылат эле дагы. Ай, көзүндө эчтеке жок дейт эле. Көзүн карасаң, көзүндө эчтеке жок деп. Анан ушундай мээрим чачып, жадырап, жайнап, кечкисин дайыма ыр окуп, ушундай бир шатман болгонду аябай кээде жактырчу, анан кээде өзүнчө жалгыз болгусу келет эле. Жалгыз болгусу келип, эч кимге тиги эмне кылбай, ошол учурларда эмнени ойлойт. Анан күндөрдүн бир күнүндө айтып калды, жүрө көз бир жака барабыз деп. Анан каяка барабыз десем, бир туугандыкына деп ээрчип барды. Анан бардык, бул Төкөлдөш тарапта жашашат экен. Аябай келбеттүү татынакай эже тосуп алды үйүндө. Анан сүйлөшүп отуруп, чайын ичип, анан эле бирок аркы үйдө бирдемелер сүйлөшүп туруп эле анан бас кетебиз деп калды. Анан кеч кирип калганда, караң кирип калган. Анан мен айттым, койчу Роза, караңгыда кантип кетебиз? Эми кеч болуп калды дедим. Анан десем мага таарынып аркы комнатага кирип кетти. Анан кийин ошол эже айтып калды, сен Розага тең туш кыз экенсиң, аябай оор басырыктуу, жакшы кыз экенсиң. Роза менин кызым деди. Мен Розанын апасы болом деди. Мага айткан эмес да. Ушунчалык мен тиги таң калдым. Анан экөөбүз узакка чейин сүйлөшүп отурдук. Анан айтты, ушу сен абдан жакын жолдош кыз экенсиң. Розаны карап жүр. Бунун ушундай таарынып калмай өнөрү бар. Азыр мен бир сөз айтсам, ошого таарынып калды. Деп анан тамак бышырып, анан чогуу тамак ичип, анан эртең менен эрте кеттик сабакка. Ошону кайтарып, дагы бир жолу барайлы, же болбосоңду тиги бу деген сөздү Роза экинчи оозуна албады да. Турмушта ушул эне баладан ажыратпасын деп коет го. Ошол эне менен баланын ажырашып, анан бири-бирине мындай оолагыраак болуп, бирин-бири түшүнүү кыйыныраак болуп калган бул адам баласынын тагдырына туш келүүчү ушул мүчүлүштүк дегили болбосо деп ойлойм да. Сени тагдыр берген мага, мазмун кылып балалыкка баалабаган ата-эне, паана тут деп эне тут деп, эшик кыл деп дүйнөгө, сен элең да адамдарга мен аркылуу өтүп турган ылым таным булагы, жаш жапайы шаттык менен кулпурткамын мен аны. Алгам сенден кайраттуу, соо көңүлдүү, чыт көйнөктү сен айт сайын тигүүчү, жибек көйнөк жарата албас кубаныч менен кийүүнү. Жана сенден үйрөнгөнмүн себепсиз, ким бирөөнү жандай көрүп жапакештени сүйүүнү. Алыс калган ошол бейкут күндөрдөн, баардык таңдын керемети төрөлгөн, сен бар үчүн башатында өмүрдүн, балалыкты ичим жылы эскерип, а дүйнөнү бекем сүйүп келем мен. Акындын бүткүл чыгармачылыгынын алгачкы башатында ушулар турган сыяктуу. Же атадан жок, же энеден жок,
Кичине кезинде паана болгон чоң энеси аркылуу дүйнө кубанычын алгач туюп, өзү айткан жаш жапай шаттык менен аны өзүлөнтө, кийинки тагдырда канчалык оор болбосун аны байкатпай, дүйнөнү, бирөөнү жапыкештене сүйүп, себепсиз бактылуу боло билүү деңгээлине көтөрүлөт. Студент кезибизде дежур болуп тамак жасайбыз да. Анан Роза тамак жасаган күн келгенде эле тиги айтып калышат эле, ай Роза дагы тиги тамак жасап атып, китеп кармап, күйгүзүп коет деп. Ошондой учурлар көп болчу да. Анан кой Роза, сен менин жанымда эле ыр окуп эле тур, мен жасайм деп тамактанан. Розанын дежурствосунда да дайыма тамакты мен жасачумун. Анан ошол жаштык кез каткырып отуруп, баягы каткандан болсо дагы сууга малып жеген ошол күндөр кайталангыс бир жан дүйнөңдү азыктандырган улуу күндөр экен. Анан шаарда калды, биз айылга кеттик дегендей. Жылдар өттү, мезгил деген ушундай тез өтөт экен. Мен 78-жылы Билим берүү министерствосуна ишке келип иштеп калдым. Анан эле баягы курсташтарым издей баштадым, кимиси кайда деп. Ошондон баштап эле Розага жолугуп, бир турмушундагы мындай көңүлүн өйгөн нерселерди, бирок дагы Розанын көп ичинде өзүнүн сырын төгүлүп айтчу эмес да, кээде. Көп нерсени баягы ичинде сактачу. Анан бул уулун айтты, кызын айтты, бир уулум бар, бир кызым бар деп. Анан көрсөтпөйсүңбү, мен келейин десем, мен өзүм чакырам деп. Ошентип жүрүп анан кийин күндөрдүн бир күнүндө да жолугуп, эмне кылып, кандайсың, эмне болду, көңүлүң чөгүңкү десем, анан айтып калды, ушу жолдошун ичип жүргөнүн айтып, мен ажырашам деп. Анан мен жалындым. Ажырашпа депчи. Роза Карагулованын өмүрлүк жолдошу Аскар Макешев дагы чыгармачыл адам болгон. Анын ырлары, пародиялары убагында өз окурмандарын тапкан. Кандай деген менен Роза Карагуловадай залкар акынга жар болуу кимге болбосун жеңил болбойт эле. Кези келгенде экөөнүн издеген нерселери эки башка экени ачык болуп, эки түгөй кол үзүшкөн экен. Кийин бир жылдарда ошо Роза мындай өзүнө ушундай аябай кайгырып, депрессияга түшүп, ушундай бир абалга келген учурларда дайыма жолугалы деп анан телефон чалып турчу да. Анан кийин телефон чалып көбүнчө сүйлөшчүбүз, мындай жоопсуз калтырчу да. Кээ бир суроолорду жоопсуз эле калтырып койчу. Анан кийин суроо берчүмүн. Сен ушу кийинки ырлар жыйнагың 90-жылдарда чыгып, андан кийин деле көп чыкпай калыптыр. Роза жазып атасыңбы? Эми жыйнак чыгарыш кыйын болуп калды, бирок сен жазып атасың десем, аны деле жоопсуз калтырчу да. Мындай башка нукка буруп кетип сүйлөмдү. Анан ошентип анан кийин саптарында бар да. Күнгө окшош жүрөгүмдүн депчи. Анан кийин алтындын күкүмүндөй дат баспаган деген саптары бар. Анысы кандай ошол жүрөгүнүн ысыгынан чыккан оттой болгон ырларды калтырып кетти артына. Андан кийин алтындын күкүмүндөй дат баспаган кыргыз профессионалдык классикалык поэзиясына жаңы нуктагы, жаңы формадагы, жаңы стилдеги поэзиясын калтырып кетти. Балалык бир жыргалды эскеребиз, баары калып калгансып ошол күндө. Ата энебиз бар окшоп кашыбызда, ырыс чалкып тургансып бүткүл дүйнө. Кайдан келдик турмушка, ишибиз жок, чоң энебиз бар эле жаныбызда. Ай биз агам экөөбүз кубанч элек, төрттү алма гүлдөсө багыбызда. Сырдуу боло бериптир турмуш анда, келин келип чачылса эле. Шаңга бата бериппиз а кездерде, эрте жазда какымдар ачылса эле. Нооруз айда жасалчу көчө көжө, уюбадагы айдалган көктөм маал, тамекинин жулугу башталганы, жана башка кылт эткен жаңылыктар. Таңдан теле бериптир ал күндөрдө, кубант эле бериптир бизди мүлдө.
Бактымда чып келүүгө баргым келет, кубанууга жөндөмдү ал күндөргө. Өмүр тагдырынын белгилүү бир учурларында адамдын күнүмдүктөн тазаруу максатында башатка кайрылмагы бар. Мурдагы делбөңдөнүп чуркачап алган муздак акыл менен карап калган куракта балалыктагыдай себеби жок бактылуу болгон учурларга өсүп жетүү ошол убакыт. Бул нерсе ар кимдин эле колунан келе бербейт. Кудайдын көңүлү түшүп, жарык берилген адамдардын колунан келет. Роза Карагулова дал ошол жүрөгүнө жарык түшкөн жолдуу адамдардын бириндей көрүнөт. Ал эми калбаат тартып, ички ойго туйгусун эби сынынан байкатпаган акын, татаал тагдыры, калыңдыгы, көтөрөмдүүлүгү, жупунулугу, анан гениалдуулугу жагынан европалык мугалим акын Габриэл Мистралды эске салат. Роза эже ушул 70-жылдардагы кыргыз поэзиясына бир өзүнчө чыйыр салып келген, эркек акындар таба албай турган, алардын оюна да келбей турган бир саптарды таап келген 70-жылдардагы мыкты акын кыздарыбыздын бири болчу. Ошол кезде мына Сагын Акматбекова, Роза Карагулова, Роза Мукашева, Айгүл Узакова деген кыздар бир агым болуп келген да. Бул кишилер кыздар поэзиясы деген бир ат менен жашап жүргөн поэзияны абдан бийикке көтөрүп кетишти. Нуркамал Жетикашкаева баштаган кыргыз поэзиясын, андан ары барсак Наркул эжеден бергиле аткан ушу кыздардын акындык өнөрүн ошо 70-жылдардагы Роза эжелер, Сагын эжелер, Айгүл замандашым баары ушу бир топ бийиктикке көтөрүп кетти деп ойлойм. Мен дагы экинчи жыйнагымды чыгарып атканда ошо Розага чалып, Роза биринчи ырлар жыйнагым ошо Сагын Акматбекова жолдомо берди эле. Анан кийин экинчи ырлар жыйнагыма Сени туура көрүп атам.